Эзелтиден бери биздин жеркебизде адилеттик ата-бабалардын мыйзамдары менен орнолгон. Би институту 15-кылымдардан тарта Борбор Азиялык көчмөн коомдордо активдүү иштей баштаган жана 18-кылымда толук калыптанган. Тартип жана адилеттүүлүк бийлер институту аркылуу сакталган. Би бул эл тарабынан шайланган, кадыр баркы таза, адат үрп-адат мыйзамдарын жана мусулмандык ченемдерди мыкты билген адам. Сот жараяны ачык, элдин катышуусу менен көбүнчө тоолордун этегинде же чоң боз үйдө өткөн. Би эки тарапты тең кунт коюу кан. Анын ролу жазалоо гана эмес, ошондой эле жараштыруу, бузулган ынтымакты калыбына келтирүү болгон. Чечим ар намыс, акыл жана салттарды урматтоо негизинде кабыл алынган. Бул сөз менен Абийирдин соту болгон. Мында судьянын кадыр баркы өкүмдүн аткарылышына бирден бир кепилдик болчу. Бул биздин улуттук рухубузду кылымдар бою сактап келген өзүн өзү башкаруунун формасы эле. Бүгүнкү күндө адилеттүүлүк Кыргыз Республикасынын Конституциясынын катуу алкагында жүзөгө ашырылат. Сот жараяны мыйзамдын бекемдиги заманбап жабдылган залдарда өтүүдө. Сот, прокурор, адвокат ар бири мыйзамдарга таянып, өзүнүн так ролун аткарат. Бул жерде жеке пикирге орун жок. Фактылар жана укуктук нормалар эске алынат. Процесс протоколдоштурулуп, чечимдер коллегиалдуу. Ал эми негизги принцип сот бийлигинин көз карандысыздыгы. Заманбап система ар бир жарандын квалификациялуу юридикалык коргоого жана ишинин акыйкат каралышына укугун кепилдейт. Бул мамлекеттеги мыйзам үстөмдүгүнүн кепилдиги. Кыргыз элинин уңгусу, анын наркы, тили, биримдиги, улуттук дем келип чыккан жерибизди гана эмес, кепилденген келечегибизди да аныктайт. Мына ушул демге таянып, Ош шаардык соту өз ишин жаңы идеологиялык багытта улантууда. Биз үчүн адилеттик сөз эмес, ар бир күн сайын аткарылган жоопкерчилик, ар бир чечим элдин ишеними, ар бир сот актысы мамлекеттин аброю. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген түшүнүк сот системасынын ишинде төмөнкүдөй мааниге ээ. Мамлекеттик тилдин үстөмдүгүн камсыз кылуу, соттук процесстерде кыргыз тилин кеңири колдонуу, ачык айкындык жарандар менен соттун ортосунда ишенимге негизделген байланыш түзүү, санариптештирүү жана жеткиликтүүлүк ар бир жаранга сот адилеттигине тез жана ыңгайлуу жетүүгө шарт түзүү, укуктук маданиятты жогорулатуу, жаштарга, окуучуларга, жарандарга түшүндүрүү иштери, улуттук баалуулуктарды сактоо, Манастын, Айтматовдун жана ата-бабалардын адилеттик философиясын практикага айландыруу. Биз ишенебиз, адилеттик бар жерде биримдик бар, биримдик бар жерде бийиктик бар. Ош шаарынын соту улуттук уңуудан күч алып, дүйнөлүк стандарттарга умтулган жаңы сот системасын курууга өз салымын кошууда. Улуттук дем биздин күчүбүз.
Адилеттик биздин жолубуз, бийиктик биздин максат.